Бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Биз ант иштик го конституцияга. Ант иштик болду коюп. Бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Соңку кезде сүйлөгүң да келбейт, ушул жерге киргиң да келбейт. Мен ачык айтайын. Бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Эмне үчүн алып атабыз айлыкты? Биз ант иштик го конституцияга. Ант иштик болду коюп. Ошол конституция аткарылбай атат го. Сакталбай атат го туугандар. Бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Кармалып аткандардын арасында кант диабети менен ооруп аткандар бар. Жүрөк оорусу менен ооруп аткандар бар. Башка оорукчандар бар. Айланайын. Бир террористти кармагандай болуп, эгерде ушул кыргыз бийлиги ошол жерде жаткан 5 аялдан ушунчалык калтырап титирип аткан болсо, бул бийлигиңе түкүрдүм мен. Сырттагы душмандан эмес, биздин ичибиздеги 5 аялдан коркуп титиреп, тордун аркасынан кармап отурган болсо, бул бийлик жакшылык алып барбайт бизди. Урматтуу коллегалар, эртең менен биз сессияны ачкан убакта, Нурат Тугунбаев, сиз да күбө болдуңуз, күбө болгон жоксузбу? Бир коллегабыз чыгып, мен бул бийликке түкүрдүм деди. Бул бийликтин ичинде биз да барбыз. Значит, бизге да түкүрдү болуп калдыбы? Значит, ал өзүнө өзү да түкүрүп калдыбы? Бираз сиз как жетекчи катары тартипке чыгарып койсоңуз, сүйлөгөндө этияттуу сүйлөш керек. Эл карап турат биздичи. Рахмат. Мен эртең менен өзүңүздөр билесиздер, мен маалымат иретинде айттым, Ишеналы Арабаев Кыргыздын белгилүү мамлекеттик ишмери Илимпоз атабыздын 140 жылдык мааракеси Ишеналы Арабаев атындагы университетте салтанаттуу белгиленип, эл аралык конференция болуп атты. Ошого жогорку кеңештин атынан барып сөз сүйлөп, ошол иш-чарага катышып келдим. Тилекке каршы ал сөз болгондо мен бул жерде жок элем. Болгондо сөзсүз өзүмдүн жообун бермекмин, бирок азыр ал киши жок, андыктан мен ал кишинин көзү жокту айтпайын. Буйруса татыктуу жообун беребиз. Рахмат, урматтуу депутаттар. 6-чы микрофон. Рахмат. Мен ошо сиздин жоктугуңузду айтып атам да, ошон үчүн мындай урматтуу коллегалар, кесиптештер, биз бардыгыбыз эле мамлекеттик күйүп атканга байланыштуу сөздү сүйлөсө тилдин сөөгү жок, сүйлөнө берет. Ошондуктан сизге жана сиздин орун басарларыңызга айтып атканым, ошол темирди сыгында чап дегендей, убагында айтыш керек анычы. Убагында айтыш керек. Биз да ушу бийликтин бир бутагыбыз. Биз да ушул биздин мамлекет өнүгүп кетсе экен, биздин экономикабыз көтөрүлсө экен, мировой рейтингде биздин дагы аброюбуз Кыргызстан мамлекетинин рейтинги көтөрүлсө экен деген аракеттебиз. Но эгерде бияка мойнуңан байлаган итти болуп келгиң келбей атат десе, анда келбей эле койсун, ким сандап атат кел депчи. Буга тийиштүү жоопту, анан бул бизде кол тийбестигибиз бар деп эле ар нерсени сүйлөй бербей, жоопкерчиликти караш керек. Рахмат. Рахмат.